Эфирде Эркинбаев. Эфирде Эркинбаев. Атактуулар, таланттуулар, ардактуулар. Эфирде Эркинбаев. Сырлар, чырлар, ойлор жана кыялдар. Эфирде Эркинбаев. 10 майдан баштап, ар бейшембе саат 12-де Радио Тумар жана Тумар ТВда. Эфирде Эркинбаев программасы. Угармандар, ар бир адамдын бешенесине жазылган тагдыры болот дешет. Бириники таттуу, бириники кычкылачуу болот. Тилектерибиз жакшы болгону менен турмуш деген нерсе оңой эмес экенин жакшы билебиз. Тумар радиосунда эфирде Эркинбаев, бүгүн бизде конокто белгилүү шоумен Бакыт Байсариев. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келиңиз. Маанайлар кандай, ден соолуктар? Маанай 5, таң атканда маанай сонун болот депчи элдер ойлотсо керек. Эмнеге таң атпайт, таң аткандай деп айтып атат деп. Чын айтканда 1 саат мурун эле ойгондум. Өзү убакыт ушундай болуп калган. Эртең менен турганда маанайың жакшыбы? Турсаң ток, кайгапа жок. Жашоо болуп атат. Элдердики жашоо жарым сузуна келип калган, түшкү малгачы. Сеники демек жаңы башталып атат. Ооба. Анда ийгиликке алайлы. Рахмат. Тумар радиосуна келип бергендигиңе рахмат айтабыз. Таңкы эфирге киресиң го, ошондой эле болуп калды да. Бирок биз азыр таңкы эфирде көңүл ачуучу программа болгондуктан көбүнчө шаңдуу өтөт. Бүгүн биз жеке турмуш тууралуу сүйлөшөбүз, Бакыт. Жеке турмуш жаатындагы суроолор жайыт азыр буйруса, жашоодо ар кандай өзгөрүүлөр болгон экенин ошол тууралуу билебиз өз оозуңан. Мен даярмын. Даярсыңбы? Биринчи сурооңузду өзүңүз эле берип көрбөйсүзбү деле? Баштайлы. Кандай жаңылыктар бар? Ошондон баштайлычы. Жаңылыктар, Кудай буйруса, ыйык Рамазан айы аягына келип жетти. Орозону туттук. Карыз жок, чыктык. Ого, болсун. Баары жакшы. Ифтардан сухурга чейин кадимкидей жашап аттык. Калган учурда тиги телефонду без звукка коюп койсоң, ошондой эле болуп аттык. Жакшы. Андан кийинки жаңылыктарчы, дүйнөлүк чемпионат. Кайсы командага күйөрман болуп атасың? Мен бысмыла дегенде эле бул чемпионат башкача болорун сезгем. Россия менен Саудовский Аравия ойноп атканда мен жөн эле тамаша катарында айткам, бүгүн 5 гол болот десем, койчу Россия в жизни андай киргизбейт. Максимум 2-1 болот деген. Мен 5 гол болот, ошонун 3-өсү Россия киргизет, экөөсүн Саудовский Аравия киргизет десем, болбой коюшкан. Достор менен мелдешип 5 гол болот дегем да. Неважно в какие ворота депчи. По-любому мен утуп алдым. Уттуң. Ооба. Андан кийинки оюндардачы божомолдоруң чыгып аттыбы, туура келип аттыбы же туура келген жокпу? Ооба. Туура келип атты. Жана Португалия менен эме ойногончу. Демек сенин туюу сезимиң күчтүү турбайбы? Анысы деле бар окшойт. Негизи сездиң беле жашооң ушундай болоорун, чыгармачылыкка киришип? Чыгармачылыкка киришеримде мен ата-энеме биринчиден ыраазычылыгымды айтыш керек. Себеп дегенде алгач би студиясына мени апам алып барган. Апам алып барып би группасына катыштырып, биди аягына чейин чыгып. Канча жашыңда? 7 жашымда, 1 класста уже билип калгансың. Ошондо сездиң беле сен ушундай атактуу адам болооруңду, шоумен болооруңду билген эмессиң? Анда жон гана кыз менен бийлеп жүргөнүмө бактылуу болуп жүргөм. Бальный танец бийлечимин да, анан ал жакта сөзсүз түрдө кыз менен бийлеш керек. Жакшы. Кайсы бир интервьюңда Бакыт сен өзүңдүн атаң тууралуу айткан экенсиң. 7 жашыңда атаң жаныңда беле же? Жок, атам 10 айымда эле жумуштар менен кетип калган. Ошо, андан кийин 28 жашымда барып таап алгам. Биринчи бала кезде биле эле атаңды издечү элең, сагынчу элең же суроолор пайда болчу эле, апа менин атам каякта? Эмнеге деп же болчу эмес беле андай? Жок, андай деле болчу эмес. Андай деле болчу эмес. Жок, анткени мен ошо 7 жашымда, жок, 6 жашымда ошо бийге барып антип калганда, мамам экинчи ирет турмушка чыккан. Болду. Ошо менен тапкандык эмес, баккандык болуп калган. Өмүр бою чоңойткон атам бар. О, жакшы экен да. Атам азыр үйдө. Жакынсыңарбы? Биринчи күнү келгенде эле папа десем, опа деген. Ал адам сен менен сыймыктанса керек. Ооба. Фамилияң кимдики? Өз атаңдыкы же? Биринчи атамдыкы. Биринчи атаңдыкы. Жакшы. Эми экинчи атаң менен жолукканың тууралуу сүйлөшөлү. Ошо 6-7 жашымда кичине эс тартып 1 класска барып, бийге барып, кыздар менен бийлешип кандай сонун экенин түшүнүп калган да, делечи. Ал кезде эмне жүрөк жаш чачпелден мороженое 5 тиын дегендей. Ошо атам келгенде эле папа деп эле биринчи күндө эле айткам. Ошо папа деп эле айтам күндө эле. Кадимкидей ата мээрим берип чоңойтту, өз баласындай кылып өстүрдү.
Жакшыны жакшы деп, жаманды жаман деп калыс болуп эметти. Жакшы. Мамилеңер жакшы экен да, абдан ыраазымын. Өз атаң болуп калган экен. Ооба. Жакшы. 28 жашыңда өз атамды таптым деп азыр эле айттың. Өзүң барып издеген экенсиң. Эмне түрткү болду? Бата алып коеюн деп эле. Тойлордо жүрөсүң, ата журтуң болуш керек, тайга журтуң болуш керек деп мен тайлардын батасын алып чоңоюп өсүп калгам да. Анан өзү ошо атам бар болду экенби? Кандай адам болду экен? Эмне себептерден экен мен ага эметкем жок, тиешим деле жок. Болгону гана бир көрүп, учурашып, ушундай бир балаңар бар эле, билесизби, билбейсизби деп айтып коеюн дедим эле. Мен ушу төрөмөн жүрөм депчи. Кандай кабыл алды? Оокат кылып атагам деп. Звонтеп эле айттым, ассалам алейкум, алейкум деди. Сиз Темирбек болосузбу десем, ооба деди. Мен Бакыт Байсериев Темирбекович болом десем, опа деди. Анан мен сизден бата алайын дедим эле, жолугайын дедим эле деп эле телефон сүйлөшүп, сиз кайсы күнү оңгай болот деп бир күндү тандадык да, күздүн күркүрөгөн күнүндө Токтогулдун ичинде Сыймык Бейшекеев байкебиздин кафесинде жолугуп отурдуңар. Ошол жактан бата алып, кой союп, жыт чыгарып, кан чыгарып дегендей. Сен сүйүндүңбү? Кандай сезим болду? Атаңды биринчи жолу көрүп атасың. 28 жаш, эми акылың токтоп калган кескени. Эми атамды көргөндө мен мындай кичине башкача ойлор кетти. Кандай ойлор? Биз ачык сүйлөшөбүз бул программада. Кандай десем, толкундадым, сүрдөдүм, көзүмөн жаш чыкты. Чыкканда да кичинекей баланыкындай болуп боздой ыйладым дегендейчи. Мындай көргөндө эле сүйлөй албай ыйлап кетет экенсиң. Эчтеке деле мындай эмес жок, бирок ответственность болгондой болду да. Анан ошо ыйлап жибердим. Анан көп токтой албай где-то 20 мүнөт, жарым сааттай турдум. Анан токтогондон кийин учурашып сүйлөштүк. Ошо мен. Ал киши ыйладыбы? Ооба. Жакшы көрдүңбү? Аны айта албайм. Сезим андай болгон жок. Андай сезим болгон жок. Жөн сүрдөп толкундап, ыйлап түшүнө албадым да, эмнеге андай болуп атат. Макул. Андан кийин катыш барбы же жокпу ортодо? Жок. Бир туугандарың барбы экен? 6. Оо. Жакшы, 6 бир тууганың бар тур. Катышкан жоксуңбу? Мен эң кичүүсү экенмин. Чын эле. Эң кичүүсү мен экенмин. Жок, алар менен деле катышпайм. Алар келип. Бирок ошол күнү сөз тилектер айтылса керек. Болду, мындан ары катышалы, таап келдиң, сен биздейсиң, биздин баласың деген. Ошондой сыяктуу бир сөздөр болду, бирок мен ошол тоо этер жердин түшүнгөн жокмун да. Түшүндүм. Ушундай бир башкача болуп кетти. Демек бир туугандар деле ашыккан эмес экен да катышканы, Ооба. Бирок ошол бир туугандардын арасында улуу акамдын дегендей жубай бар, жеңем. Ошо анда-санда чалып турат. Бакыбай кандайсың, жакшысыңбы, инем, жакшысыңбы, аман турасыңбы депчи. Ал акыбал кабарымды сурап турат. Ошо ыраазымын. Нурик деген бир тууганым бар, менден 2 жаш кичүү. Улуу. Же 1 жаш улуу. Эсимде жок, же кичүү. Кыскасын айтканда ошо чалышып эле турасыңар, бирок жакындан катышпайсың. 1 жылда 1 жолу чалышып калабыз. Түшүнүктүү. Бакыт, дагы бир суроо берүүгө туура келип атат. Мисалы үчүн өзүң деле атасы жок чоңойгон экенсиң. Андан кийин биринчи турмушуң ойдогудай болбой калды дейли, жумшагыраак айтканда. Ажырашып кеттиңиздер. Ооба. Балдар эмне болду? Атасы калган жокпу? Алар деле атан берме? Балдар жумасында 4 күн меникинде го. Өзүңдүкүндө. Ооба. Апасы менен сүйлөшөбүз. Тойлорго чогуу барабыз керек болсо. Мамилеңер жакшы. Ооба, эми турмушта боло берет, Кудай урбадыбы. Биз деген эми эл үчүн жашаган жокпуз, өзүбүз үчүн жашап атабыз. Бирденке болбой калды, майла жок. Турмуштун оор сынактарына чыдаш керек экен. Биз экөөбүз тил табышпай ажырашып кеткен себеби бир нерседе болсо, мисалы, ал үчүн балдар страдать этпеш керек да. Ошо кыйналбаш керек. Бир нерсесин билсек болобу, эмне себептен болду эле ажырашуу? Бытовуха. Уруш. Жөн эле уруштун айынан. Ооба. Сен түшүнгөн жоксуңбу же ал түшүнгөн жокпу? Экөөбүздүн медалдын 2 сторонасы бар. Турмуштун кыйын күндөрүн чогуу жеңсеңер болмок экен. Бул өзүңдүн сөзүң, Жеңип келгенбиз. Бирок
жеңиш тиги тарапта болуп кетти, эмне болуп кетти? Ардактуу угармандар, белгилүү шоумен Бакыт Байсариевдин көкүрөктөгү сырларын аздан соң ачууну улантабыз. Радио Тумар менен бир болуңуз. Эфирде Эркинбаев программасы. Радио Тумар жана Тумар ТВда ардактуу угармандар, эфирде Эркинбаев программасы. Бүгүн белгилүү шоумен Бакыт Байсариев көкүрөктөгү бар сырын угармандарга, көрөрмандарга айтып берип атат. Ардактуу угармандар, негизи атактуу адамдардын жеке жашоосу көпчүлүккө кызык болот. Бакыт, буга көнүп керек, кандай кабыл аласың? Эми чынын айтканда биз деле башка жылдыздардын жашоосу менен кызыгабыз да. Кызыгабыз, анан эмне кылып атат, кандай кийим алып атат, кайсы жакка барып атат, эмне тамак ичип атат. Ар бирөөнүн кумири болсо керек. Эмне машина алды дегендейчи. Мени дагы Instagram баракчалардан, Facebook'тан, башка соц тармактардан карагандар көп, кызыккандар көп, суроо бергендер көп. Эми бул программага келген соң билип туруп келгенден кийин жооп бериш керек. Ачыкты, актай карадай айтып бериш керек. Болбосо көп жерден бул менин жеке жашоом деп суроодон баш тартып койчумун. Бирок бүгүн биз сүйлөшөбүз, ачык сүйлөшөбүз. Ачык сүйлөшөлү деп келдик. Туура кабыл аласың деген ойдомун. Бакыт, кайсы бир интервьюда келинчегиң, экс-келинчегиң, биринчи келинчегиң мындай деп интервью берген экен. Мен кайненем менен чогуу турам деп. Бакыт кетип калган бизден деп. Ошол чынбы же чын эмеспи? Жок, аны маалыматты бурмаланганбы? Бурмаланган. Тактап койсоң. Себеп дегенде экөөбүз ажырашканда эми үй алып бере элек болчумун, эчтеке кала элек болчумун, жашай турган жери жок болчу. Анда эми экөөбүз ажырашкандан кийин, жашай албагандан кийин көчөгө кубалап чыкпайм да, эки бала менен. Ооба. Калашынча жаша дегем. Үй алып берем. Же болбосо өзүң үй аласың, ата-энеси алып берет. Же ата-энесинин үйүнө өзү каалаган учурда кетет. Мен сага мешайт этпейм деп өзүм кетип калгам. Апаңдын жанына калтырып. Апам жанына калтырып. Калашынча жаша, мен сени кубалаган жокмун, кет деген жокмун. Канча жашады? Чогуу жашаганыбызбы? Жок. Апаңдын жанында канча жашады? Мамилеси жакшы окшойт да экөөнүн, 2 ай эле. 2 ай эле. Ооба. Мен андан көп экен деп ойлоп. 2 ай эле жашаган. Мамилеси жакшыбы? Андан кийин апасынын үйүнө кеткен өзүнүн. Эми кандай, небере бар да ортодо. Небере бар, балдар бар. Балдар сага жакын экен, Мен деле апам айткам, тиги мамилеңерди бузбойлу койгула. Анткени эки адам табышып калса кайра ортодо силер эле эң жаман көрүнүп каласыңар депчи. Ал нерсе бар, болгон нерсе турмушта болот экен. Табышып калсаң да, сүйлөшүп калсаң дагы анан ортого кийлишкен адамдар эртеси неудобно болуп калат да. Ошол себептен улам эч кимге эчтеке айтпагыла, эчтеке кылбагыла, кийлигишпегиле. Өзүм гана бүтүрүп коем деп чечим кабыл алгам. Анан жашайм дегенден, пожалуйста, жашай кой дегем. Калашынча жаша, анан убактысы келгенде кете бересиң деп. Экөөңөр табышып калышыңар мүмкүнбү? Жок. Кайра мүмкүн, балдар үчүн? Жок. Макул. Кандай себеби бар? Кандай себеби бар? Жакшы себеби бар. Жок, биз урушуп кеткенде кичине башкача сөздөр айтылып кеткен да. Бири-бириңерге? Ооба. Тарыныша турган. Көңүлү калган экен да. Көңүлү калган. Ошондон кийин балким балдар үчүн деле келишим мүмкүн деп ойлоп жүргөм, бирок жанагы сөздөрдү эстеген сайын эркекте кичине намыс деген болуш керек да дегендейчи. Намысыңды деле өчүрүп туруп макул дейин десең, ага деле барбай атат да. Макул. Ал сенин жашооң, өзүң чечим кабыл алган экенсиң. Эң башкысы балдар сага жакын экен, Ата мери менен жумасына 3-4 күн менин жанымда жүрүшөт. Болсун, жакшы. Үйдө турушат, өзүнүн комнатасы бар, оюнчуктары бар, велосипед, самокаттары бар. Сейилдөө бактарына барабыз, парктарга барабыз, аквапарктарга барабыз. Жанагы торговый центрларга, парктарга барабыз. Кыскасы келгенде эле мындай расписание түзүп алышат. Көңүл ачуу экен да. Көңүл ачкысы келсе бүттү, атама барам, келет, жыргализм. Анткени алар үйдө эле отурушат да. Үйдө отурганда Наргиза дагы иштейт, жумушта. Анан балдарды карай турган нянечкабыз бар. Эми алар деле көчөгө чыгат.
эл катары эле эшиктин алдынан бирок атасы менен барган андан жакшы болуш керек менимче. Мисалы кандайдыр бир көңүл ачуучу комплекстерге мисалы, ооба, алар барганда тим эле бир таанышым, подружкаларын, досторун көрүп калса, это мой папа деп кыйкырышат. Ал эмне антип айтып атасың, айтпай эле кой десем. Тетиги деле папасы менен жүрбөй, мен деле айтайын. Хахатуха дейсиңби? Хахатуха эркелетесиңби? Хахатуха. Же кандай? Макуся дейм. Макуся. Макусядан ажыретик. Балсын өмүрлүү болушсун. Бакыт, эми акырын жылма биз экинчи турмушуңа келдик. Буюрса, Санта-Барбара, сериал. Экинчи сезон. Сезон. Сериал эмес, экинчи сезон. Да. Эмне болду? Каяктан таптың, сүйдүң, күйдүң, үйлөндүң, анан эмне болуп кетти? Кара Сырдагыдай тиги жарылды эле го, бомбадан, ошол сыяктуу болуп кетти. Ким жарылды ошондо? Мен тирүү турам го, биякта эле депчи. Ачыгын айтканда кандай болду? Эмне болду? Эмне себеп болду? Билгибиз келет. Ал жакта да түшүнбөстүк болду. Микрофонго жакыныраак. Ал жакта да түшүнбөстүк болду. Канча жаш кичи эле? 12 жаш. 12 жаш. Аты? Алия. Наргиза, Алия. Экөө тең келишимдүү, негизи сенин табитиң жакшы экен да, имдарга. Экөө тең келишимдүү, жакшынакай, сүйкүмдүү. Рахмат деп элечи. Кудай буйрса 3-чүсү деп алат деп. Демек пландап койгон экенсиң да. Эми өмүр бою жалгыз жүрө бермек. Буйрса. Бирок айтат го, бак отургуздуң, үйдү салдың, балалуу болдуң, эми өз үчүн жашадың. Мүмкүн экинчи Алия менен табышып каласың. Макул, Наргизага жок дептирсиң, болбойт деп атасың. Мүмкүн Алия менен табышып каласың. Жок, аякта дагы категорически жок. Эмне болду? Менин ордумда любой эркек аны кылмак да, ажырашууну. Ушундай сурооңорго ушундай жооп да. Эми ар кандай начар ойлор келет экен башка чын айтканда. Начар ойлор келет, жакшы ойлор келет, бирок ошо сиздин сурооңуздарга ушундай жооп. Менин ордумда любой эркек аны. Аны кантип билдиң? 21-кылым. Техника, жетишкендик. Ошо техника эле билдирип коет экен. Өнүккөн заманда жашап атабыз. Сен аны сезген эмессиң, билген эмессиң? Сезгем. Сездиң беле? Сезген үчүн, билген үчүн териштире баштагам. Болду, ошо териштиргендин баары чыгып келди. Түшүнүктүү. Кичине тил табышпай, сөз табышпай, үй бүлөдө болгон нерсенин баардыгы Сыртка чыгып, анан кереги жок нерсе, сөздөр пайда болуптур. Эми мындай чоң деле күнөө деле эмес алчы. Чоң деле күнөө эмеспи? Чоң деле күнөө эмес, бирок мен үй бүлөмө, мен туугандарыма жана мен тарапка жаманыраак нерсе болуп кеткен да. Кечире турбаган нерсе. Ошол себептен сен мен рахмат жөн эле. Ошондо түшүнгөн жокмун мен. Өнүккөн заман мен сезгем, билгем деп келип, анан кайра менин үй бүлөмө начар нерселер болуп кеткен. Сен туугандарыңа начар сөздөр айтылыптырбы? Ал да болгон экен да. Ал да болгон. Жанакы техниканын өнүккөн заманы андай мындай издегем, сезгем, ал да болгон. Экөө тең болгон. Жок, ал деген ошо биринчисине байланыштуу да. Так айта алабызбы, айта албайбызбы? Жок, айта албайбыз. Биз ачык сүйлөшүбүз керек негизи. Жок, мен тагын билбейм да, ошон үчүн айта албайм да. Кыскасы мамилени үздүң. Үздүм. Толук. Канча жашадыңар? 2 жыл. Бала эмне болду? Өзүндө. Каралашасыңбы? Керектүү нерселерине жардам берип турам. Жакын эмессиңби бала? Жок. Себеп дегенде биз январь айында ажырашып кеткенбиз. Ошо январь айынан бери баланы көрө элекмин көзүм менен. Көргүң келеби? Көрүм келет, бирок чалсам трубканы скидывать этип коюшат, ар кандай нерсени кылып коюшат. Албай коет, өчүрүп коет. Черный списокко киргизип коет дегенди. Анан мен хорошо. Орус макал бар го. Раз Магомед не идет к горе, значит гора сама придет дегенди. Демек сен да күтөт экенсиң да. Менин оюмча 28 жашка чейин барбаса дагы эс тарткан издейттир. Негизи кыргызда мындай жакшы сөз бар да. Бала баары бир ой, сөз эмес, ой. Бала баары бир ата энесин туурайт, ата энесинин баскан жолун басат. Ата энеси жаңылган жерден бала да жаңылат. Ооба. Чалынган жерден бала да чалынат деп. Ошого кошуласыңбы? 100%. Кошулам.
демек сен атаңдын жолу менен атам жолун балким ошондой кылып кеткендирмин, бирок ар бир эле кишинин өз жашоосу дагы бар да. Немеси кандай десем, программасычы. Маңдайына жазылган тагдыр. Ооба. Ошол программа алгоритм менен иштеш керек да. Тагдыр боюнчачы туура жүрүш керек. Анан биз балким жана 100% кошулам деп атпаймынбы. Ал ойда ошондой. Бирок андай деле эмес, тескери болуп кеткен күндөрдү дагы көргөм. Башкача, өзүм жашоомдо эмес, башкалардын жашоосундачы. Демек ар бир адам өзүнүн бешинесине жазылган тагдырынан жараша болот экен да. Ооба. Менин оюмча ушундай. Азирет үйлөнөөрдө уулуң азыр канчада баса? 5. Кандай кеңеш бересиң? Алда күн келет да буйруса. Алтын башың аман болсо көрөсүң, тойго биз да күбө болобуз. Кандай кеңеш бересиң? Айтчы ошону. Ата мен үйлөнөм деп келди. Жакшылап ойлондуңбу дейм. Ооба дейт, мен сүйүүгө мас болуп турган. Болду, Аллам тигиндей мындай дейт. Кана алып келчи, көргөз дейм. Жарайт, молодец балам, красавчик деп туруп. Эми жакшылап бери кара. Сен аялың үчүн эмес, мен үчүн эмес, Кудай үчүн убада бересиң, түбөлүк болуп жашайм деп айтасың. Айтырам. Буйруса. Бакыт, буга чейин айттың, сен медалдын эки жагы бар депчи. Чын эле алакан чапканда эки алакандан бирдей добуш чыгат эмеспи? Келинчектериңдин начар сапаттарын билбейм мен. Туурабы, сыртынан тон бычпай эле коелу. Өзүңдүн кандай минустарың бар? Ушундай ситуация жаралганына эмне түрткү болду? Кайсы сапатың? Кызганыч. Кызганчаксыңбы? Мен да кызганчак, алар да кызганчак. Ортодо түшүнбөстүк. 21-кылым техника, жетишкендик дегендейчи. Чынын айтканда элементарный нерседен уруш чыгат да. Мисалы, бир кыз менен кучакташып туруп сүрөткө түшөм. Ал отмечать этип туруп Инстаграмга киргизет. Болду, скандал үйдө. Болду, конечно. Салам алейкум дейм. Болгайсыз, я. Сен мен келинчегим бар, ал туура эмес түшүнүп калат. Түшө албайм дей албайсыңбы? Менимче Нурлан Насип деле, Мирбек Атабеков деле анта албайт болуш керек. Анта албайт. Айла жок да эми. Айла жок. Элдер келет. Саламатсызбы, сиз менен сүрөткө чыксак болобу дейт. Анан кантип жок дейт. Келинчектериң түшүнсө керек, сен белгилүү адамсың, шоуменсиң, дайыма эл менен иштейсиң. Алар даяр беле ушул нерсеге? Түшүнөт, аны билишет. Бирок баары бир кызганыч. Кызганат да. Макул да. Мен деле аларды мисалы туруп эле күндө эле бир эркектер менен сүрөткө түшөрүз. Кызганмаксың. Чачым бирден тере болмокмун. Кудай сактаптыр, кийинки начар сапатың кайсы? Кызганчактык эле ушул нерсенин баарына түрткү болду. Биринчиден ооба. Ошондон уруш чыгып келчү да көбүнчө. Бири-бирибизди түшүнбөстүк. Экинчи начар сапатым бул аябай мен элдерге оңой бат ишенем. Ошол мен минусум да. Ишенимге бат кирип кетем. Бат эле алданып калам. Ошол мен минусум. Ошону оңдош керек эле. Барпаңдаган жакшынакай ичинде кири жок баладай көрүнөсүң сыртыңан, ошондой эле экен да. Ошондой эле да, ошо чересчур эле доверчивыймын. Элдер о десе, мейли анда деп коюп жүрө берем да. Анан тигиндей болсо, мейли, Кудай бар. Бирок ачуң чукул болуш керек, Ачуң чукул болуш керек. Чукул анан бат жазылат. 5 мүнөткө жетпей эле жазылып кетет. Жок, эми ачуураак болсо 5 күнгө деле кетип калат. 5 айга жете элек бирок. 5 күндүк эле болгон. Менче сени көптөн бери тааныйм. Бул чөйрөдө чогуу эле чоңойбодукпу, Карапайым эле кыргыздын үй бүлөсүндө чоңойгонсуң, баарды жокту көргөнсүң, мага окшоп эле. Менче абдан турмушка бышкан балдардансың да. Эме, тортик эмесмин да. Тортик эмессиң. Эме, сын маминой подруги дейт го. Элдин балдары кыйын деген сыяктуу. Бул нерсени эмнеге айтып келатам мен? Кыйынчылыкты көрүп эле чоңойгонбуз, сен дагы, мен дагы кандайдыр бир деңгээлде, билбейм, мен майда чүнөсү чейин билбейм. Турмуш оңой эмес экенин билебиз. Ката кетиргендериң, ошо көтөрүмдүү болсоң, мүмкүн жеңмексиң. Сабырдуу болсоң. Мага бирөө мындай суроо берген. Эгер сенде мүмкүнчүлүк болсо, 5 жыл артка кеткенге, же 7 жыл артка кеткенге, 10 жыл артка кеткенге, эмнени жашоодо өзгөртөт элең дейт. Эчтекени өзгөртпөйт болчумун. Өзгөртпөйт болчусуң. Такыр. Жаратканыбыз пешенеге жазган жашоону жашаш керек. Кудай Таалабыз берген сууну ичиш керек. Абадан дем алыш керек.
жаратканыбыз бизди кандай жаратты, ошол жаратканыбыз ошондой эле алып коет да. Демек толугу менен тагдырга баш ийип берген экенсиң да. ооба. Макул. Жашоону, тагдырды өзгөртүш мүмкүн, бирок Алмаштыра албайбыз. көчөдөн кетип баратып оңго бурам деп туруп солго буруп кетсең болот да. Бирок по-любому оң жакка барышың керек да. Бир квартал айланып барып туруп кайра по-любому оңго кетесиң. Айланып келесиң, Ошон үчүн жашоодо мен деле мындай оңой пример мисал менен келтирип айтып атам да. Мисалы бул жакка келатканда мен кайсыл жол менен келбейм, по-любому ушул жакка келишим керек да. Оңго кетемби, солго кетемби, түз кетемби, артка кетемби, айланамбы, объезднойго түшүп келемби, по-любому ушул жакка келишим керек болду да. Келатканда да эшиктин алдынан бирөөлөр камалып суроолор берип аткандан по-любому келдим да. Түшүнүктүү. Жашоо ушундай экен да. Алдыга койгон максат, пешенеге жазылган тагдыр жана Андан кача Азамат албайбыз. чакырган эфирге по-любому келиш керек экен деген. Буюрса, рахмат келип келгениңе дагы бир жолу. Сонун ачык сүйлөшүп атабыз. Мен ыраазымын. Бакыт көкүрөктө арман күйүт болот да ар бирибизде, өкүнүч болот. Ким менен бөлүшөсүң? Азыр айтып отурасың, көздөрүң жалтырап, ичинде көп нерсе бар экенин билип туюп турам да. Ачки кийип алайын. Жок. Бөлүшө турган, сени көз карашыңан түшүнө турган достор барбы? Бар. Мүмкүн апаңа айтасың, бар. Жок. Жада калса мен жаңы жылдын алдында корпоративтердин алдында кырсыктап акырегим сындырып алгам. Уккан эмес экенбиз. Жакшыбы азыр? 22 декабрда операция болду. 21-inde сындыргам. Ошентип сындырган акырегим менен операция болгон күнү дагы, андан кийинки дагы Айткан жоксуңбу? 31-ине чейин корпоративтерди как полагается өткөрдүм. Селфи кылып эле Инстаграмга киргизип эле, как будто Ошо билген эмеспиз биз. бактылуу жашоо болуп жүргөм да. Аны ата-энем да билген эмес, туугандарым да билген эмес, эч ким билген эмес. Бир-эки досум врачка билчи. Болду. Бир тууган иниң, Жа бир тууган эмес, эки бир тууган. Жакшы. Демек досторуң бар. Сен бүт 5 колуңдай билген же баарын айта бербейсиңби? Ар бир кишинин эле сырлары болот болуш керек. 5 колдо эч кимди биле албайт болуш керек. Кичинекей чагынан бала бакчадан деле өскөн күндө деле ар бир кишинин сыры бар болуш керек. Ооба. Макул, башкача берейинчи суроону. Сен кайгырып турганда, кубанып турганыңда Андай досторум бар. Бар. Ким алар? Бала кезден чоңойдуң бар беле же шоу бизнести таптың беле? Жок, студенттик кезде. Шоу бизнеске эми кадам шилтеп келатканда, ал кезде бийчи эле болчубуз дегендейчи. Эң жакын досторум бар. Улан деген досум бар. Ал мага куда да болуп кетти ужечи. Ушунчалык достошуп алганбыз. Туугандашкан экенсиңер да. Экөөбүз ал балалуу, ал кыздуу болгондо, анан мен кыздуу, ал балалуу болгондо экөөбүз куда болобуз, тигиндей мындай деп тамашалап атып, балдарыбызды кудалаштырып атып, анын врачкасы мени өкүл ата коюп болуп атпайбы? Жакшы. Точно куда болдук. Жакындашкан экенсиңер да. Звонтеп туруп, куда десең, куда болсоң чыда, бас бер деп чакырып алып эле эзе беребиз да бири-бирибизди. Жакшы. Жаник деген досум бар, Жаныбек. Акыл деген досум бар. Чынды айтканда Сейит, Мирлан. Ошолордун баарына каалаган учурда чаласың, мен барам, мен баратам, мен сүйлөшөм. Бүт баарын айтып бере аласыңбы? Жо. Немче сен? Биздин кодовый сөзүбүз бар. Кандай сөз? Собор деген. Собрание. Баарын чогултуп алып собор кыласыңар. Собор кылып алып туруп, анан талкуулайбыз. Жашоодо эмне болот? Элементарный көчүү маселеси болобу, жардам берүү, бирөөгө кайрымдуулук кылабызбы же ар кимдин башында бар, Билбейм, мен жаңылышым мүмкүн, Бакыт, бирок сыртыңан карап отуруп, сен жалгыз армандайт болушуң керек. Жалгыз ыйлап, жалгыз кайгырып, жалгыз мындай чечимдерди, турмуштагы оор чечимдерди жалгыз кабыл алат болушуң керек. Досторуң жок. Ушуну эле сурайын дегем мен. Негизи ошо эмнеге тетиги алыстан бери келатам, анткени мен больницада жатканымды эч ким билген эмес. Больницада жатып, акырегим операция болгондо ата-энем мен менен чогуу Египетке барып быйыл эс алганда. Ошондо айттың? Жок. Анда айткан жоксуң. Футболканы чечсем, тиги шрам туруп калып атпайбы? Жүрөктөр түштү. Тигилген. Ай, тетигемде. Ал тилинип кеткен жөнүндө эле десем, өлүктүрө бас бер тетигемде я. Айткандан жок ал жөн эле деп. Ушу сезгем сен бирденке болгонуңду деп мама сезет да. Ошо сындырган күнү 2-3 жолу чалды. Ай, барсыңбы, жакшы элең? Эртеси чалды. Ошентип бир жума чалды. Сезди да. Ай, үйгө келип кетчи деп. Мама, эми корпоративдер болуп атат, чарчап атам, күндү тияк-пияк болуп атат. Күндүзү да Дед Мороз болуп, детский садиктерде жүрдүм да. Анан операция болдуң. Операция болгон күнү. Ошол күнүн эртеси дагы эртең менен туруп алып Дед Мороз болуп жүрөсүң. Кайрымдуулук бала бакчаларда тиги алгандай гипс кылат бекен, же эмне кылып берет экен акырек сынганда? Акырек деген момундай сөөк да, узун.
Ал мындайынан чорт сынып туруп мындай болуп калды. Темир кылдыбы? Мындай ол кайра түздөп туруп ичине 17 сантиметр темир салып койду. Бул ийинден баштап боякка чейин. Момдай темир да, мом жалп. Азыр деле бар. Жалп кошту. Жок, алды. Ал Терминатор болуп калайын деген экенсиң да азыр жерде. 6 айга чейин эле болот экен, минимум 3 ай көтөрүш керек экен. Мен 4 ай көтөрдүм, ни туда ни сюда. Жакшы. Бирок чыгарганда көзүмөн от чыкты. Зыйт деп эле плоскоубцумен чыгарып алды. Азыр жакшыбы? Кудайга шүгүр. Бирок сезилет, аба ырайы бузулуп келатса сразу айтам. Майтик болуп калды. Дагы бир суроо, апаңды, атаңды Египетке алып барып келдиң буйруса. Бул кимдин идеясы? Сеники болуш керек. Алып барып келейин деп. Жок, бул сөзүн ачыгын айтайын, Кудайдын идеясы. Жөн эле ушундай мүмкүнчүлүк болуп калды. Просто эле ушундай болуп калды да. Себеби мен ал поездканы башкача пландап жүргөм. Пландаган оюм ишке ашпай калды. Кандайча пландадың эле? Сюрприз кылып, өзгөчө бир тойду, Мындай. эл алдында. Жок, эл алдында эмес. Чынын айтканда бул путевкага Али экөөбүз барбакпыз. Анан чыр-чатак ортодо чыгып кетип, путевка күйүп кетпесин деп туруп, ата-энеме белек кылдым. Бардыгына кол шилтеген экенсиң дагы, ата-энеңди алып кеткен экенсиң да? Жакшы. Мам, пап, өмүрүңөрдө эч жака чыга элексиңер, кеттик. Ай койчу, анын Абдан жактыбы? кымбат экен, анан тиги бул. Кымбат болгону эмне? Акчаны мен таап алгам, кеттик дептим. Мамам, папам өзү биринчи жолу чет өлкөгө чыкты. All inclusive дегенди биринчи жолу көрдү. Эмне баары бекерби дейт. Абдан ыраазы болгон экен да. Детин баары бекер, любой канча алсаң болобу? Любой. Базар жок. Ала берели. Мам, бүт баары бекер боякта. Уже төлөнгөн. Сону белек кылган экенсиң да пак. 10 күн барып Египетте жыргап келишти, пирамидага карышты. Жакшы. Мамам дайвинг кылып келди. Аны айтасың. Болсун. Жакшы. Бул мындай сюрпризди, мындай белекти дагы кайталайм деген оюң барбы, жокпу? Ачык эле сүйлөшөлү. Кудай буйрса. Мага ата-энем барган абдан жакты. Эми жылына 2 жолу деп айта албайм, бирок бир жолу сөзсүз түрдө бара турган чечтим. Жакшы. Мисалы ата-энем барып эс алган, өзүм буга чейин жалгыз эле барып жүргөм, жубайым мен барып жүргөм дегендейчи. Ата-энем барган башкача экен. Өзүңдү бала сезет бекенсиң? Аябай сонун экен. Эркелеп, жыргап. Ошо ата-энең жанында жүргөн сонун экен да. Ошол сезимдерди аябай кайра күтөт экенсиң. Анан эмдиги жылы атам айткандай, ай балам, мен деле кичине сага жардам берейин, пенсиямды чогултайын. Жетпегенин сени кош дагы бир жака барып келеличи дейт. Жакшы. All inclusive деген жакшы экен. Жакшы экен. Тамаша ретинде айта кетейин, папам англисче 3 сөз жаттап келген. Кандай сөздөрдү? Please 100 drink деген. Drink жакшы экен. Thank you деп алып кетип калат. Папа, англисче үйрөнүп алгансыңбы? Не келсем эле hello дейт, анда мен hello деп туруп эле 100 drink please дейт. 100 эмне дейм? 100 drink бе? 100 грамм бе? Мен акча экенин утпаймынбы? 100. Тик барменге келет да. Макул. Барменге келет. 100 drink please. Бергенден кийин thank you деп алып кетти. Макул. Кийин кайсы өлкөгө алып барайын деп атасың? Эми Пландап койдуңарбы же пландай элексиң? Ооба, мен Турциянын 4-5 шаарын көргөзүп келейин деп атам. Жакшы. 12 күндүк турлар бар, ошо ар бир шаарда 2-3 күн эс алып, 3-4 шаар алмаштырган. Исторический, тарыхый шаарлар бар. Ошолор барып көрсөтүп келесиң. Көргөзүп. Жагат болуш керек абдан. Мен да ойлоп атам ошо. Буйруса. Андан башка эми ал жакка барып эс алган, бул ата-эне үчүн улуу Чоң адамдар. жаңылык, жашоосунда бир чоң жаңылык болуш керек, эсте кала турган. Сурайын деп, кийинчерээк сурайын дедим эле, азыр эле айта алайынчы. Бир туугандарың барбы? Бар, карындашым бар. Карындашың бар. Нагима. Апаңдын экинчи турмуштан, Ооба. Ал канчада? Быйыл 11-класста бүтүп атат, 17 жашта. Кичинекей экен да. 17 жашта болсун. Ортобузда 15 жыл бар. 15 жыл. Ошондо азыр радио угарман, телеугармандар көрүп атат. 15 жаш, 17 жаш, тиги 32-де турбайбы депчи. Эсепте болот. Ооба. 85-жылы жылкымын, рахмат делечи. Бирок апаң сага жакын болуш керек. Апалар негизи уулдардан жакын болот го. Ооба. Эң туура. Мамамды абдан урматтайм, сыйлайм, жакшы көрөм. Атамды дагы аябай жакшы көрөм. Анткени атам жок дедирбей, ошо ата сезимин берип, ата мээримин берип, чоңойтуп өстүрдү да. Ыраазымын. Жакшы. Бакыт Байсериевдин сырлары дагы алдыда ачылат, ардактуу угармандар. Биз менен бирге болуңуз.
Рекламалык тыныгуу радио Тумар жана Тумар ТВда эфирде Эркинбаев. Эфирде Эркинбаев программасы. Биз программаны улантабыз. Атактуу шоумен Бакыт Байсариевдин жан сырын азыр түз эфирге кошулуп уксаңыздар болот. Бакыт, эми сенин кыялыңдагы сулуу тууралуу сүйлөшөлү. Программанын башында өзүң айттың, өмүр бою жалгыз жүрмөк белем. Кандай болуш керек ал? Же сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп, азыр жөнөкөйрөөгүн карайсыңбы? Жок. Анткени эки келинчегиңдин жашынакай болчу. Үчүнчүсү алардан да жакшы болот. Буйруса. Буйруса. Барбы бирөө? Анджелина Джоли ошо номерин таппай атам депчи. Картайып калды ал бак. Картайып калдыбы? Картайып калды. Блин. Барбы оюңда бирөө? Джонни деп тиги. Ким эле күйөөсү? Брэд Питт. Брэд Питт эмнеге ажырашып кетти десе, картайып калган турбайбы? Картайып калды. Назар жок. Чынын айтканда жүрөк бош. Жүрөк бош. Жүрөк бош. Мен үйлөнгөнгө шашылган жокмун. Микрофонго жакыныраак. Үйлөнгөнгө шашылган жокмун. Сүткө күйгөн ооз айранды үйлөп ичет болот. Азыр тынчыраак эле жашоо. Жана айтып кеттим го эфирдин ортосунда. Үй бар, салып койгон. Бак отургузуп койгом, бала чакалуу болуп койгом дегендейчи. Эми өзүмдүн рахатым үчүн, ата-энем рахаты үчүн, бир туугандарым үчүн Жашайт экенсиң өзүм да. үчүн деп мындай чыркап эле жашагым келет да. Анткени турмуш курганда, үй бүлө болгондо баягы эле бытовуха башталат. Бүт бар эле, ооба, мен сени түшүнөм. Конечно, у тебя работа такая сложная. Да, девочки сами пристают деп. Бүт барыны билет деп анан келгенде эле тетигем дегендер башталат да. Зачем? Ошон Тынч эле жашагың келет экен да. азырынча тынч эле. Кудай буйрса, мен жашыма жетип жетпегендер дагы бар. Мен жашыма жетип, мен ийгиликтерге жетишпей калгандар дагы бар. Кудайга шүгүр, мен ушул 32 жашымда чоң үйүм бар, ата-энем бар, тууганым бар. Үйдө өзүң салдың, Ооба. Туугандарым бар, балдарым бар. Баары жакшы. Жалгыз өмүр бою жашап жүрө бербейм, конечно. Ал деле болот, Кудай буйрса той болот, тойдо да конок болосуңар, Кудай буйрса. Бирок ошо той болордун алдында 7 ченеп туруп 1 кесемде. Кайра чоң той бересиңби же Андан да чоң той берем. аны да? Эмнеге? Беркилерге көрсөтүш үчүнбү же эмнеге? Эмнеге? Чакырылбай калган коноктор бар да. Катышым көп дебейсиңби? Ооба. Катышым көп. Өткөндө итак эле мындай спонтанно болуп кетип той, анан көп киши чакырылбай калып, мага итти неудобно болгон да. Азыр мындай карап турсам 1000 кишилик той болот. 1000 кишилик. Көз тийип кетти деп ойлобойсуңбу? Бул экинчи турмушуң, биринчи турмушуңда эле сен эрте үйлөнгөнсүң, ийгиликтүү иштедиң, үй курдуң, балалуу болдуң, элдин назары бар да. Экинчи турмушуңда Чынын дагы айтканда ошол ой мага көптөн бери жеп жүргөндө, келип жүргөнчү. Анан мен чынында эле ошол баары окшойт деп ойлоп койгом. жок. Көз тийүү деген бар нерсе. Бул акыйкат нерсе? Ооба. Экинчи Жок, турмушумда имеется в виду, именно мага көз тийип калып, анан ошондой себептен улам ажырашып кеттим дечи. биринчисинде же экинчисинде? Экөөндөй тең. Экинчисинде машина алып бердим, анан анттым, анан той бердим деп аттың эле. Ооба. Ошо көз тийип кеткен жокпу? Сулуулук салонун деле алып бердим, айфонун деле алып бердим. Алар эмне болду шубасын деле баса алып ошол оокаттар? Калдыбы? бердим. Жок болуп кетти уже. Ким жок кылды? Сенби же албы? Ал. Түшүндүм. Макул, үчүнчүсү кандай болуш керек? Качан үйлөнөсүң? Мүмкүн биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында Менде мүмкүн мындай кыйратканда эле чоң талап жок, мындай 90-60-90 менин фигурам дегендейчи. кандай болбош керек? Жок. Татнакай болуш керек, сулуу болуш керек, бойлуу болуш керек. Анткени мен өзүм боюм 1.80. Эл катары эле татнакай, сулуу, чырайлуу. Ал кыздын балдары болсочу Эчтеке болбойт. кабыл ала аласың? Конечно. Тарбиялай аласың, Ооба. Жакшы. Өзүм мен билмеген менен өз балдарымды тарбиялайм. Башка балдарды да тарбиялайм деп айта алам. Себеп дегенде балдар үйүнө кайрымдуулук менен Барып турасың. Спонсор катары, демөөрчү катары көп барып турам да. Балдарым көп, чын айтканда. Өкүл балдарым көп. Жакшы. Канча өкүл балаң бар? 6. Алар кандай кабыл алышты ажырашканыңды? Ата, самое главное, сиз болсоңуз болду деди. Жак өкүл апа табабыз деп. Катышабы? Ооба, апасы менен деле катышат, мен менен деле катышат. Көчө мисалы 2 өкүл балам
Анан биринчи жубайым көчө төртөөбүз тең тойдо жүрдүк да. Бир тойдо конок болуп. Конок болуп. Бир өкүл балам башка столдо отурат, бир бала башка столдо отурат, келинчек башка жакта, мен башка жакта. Ой, жыргалдап 200 кишинин арасында эзилип барып жүрөбүз төртөөбүз. Алар жубайлар менен биз эки башка болуп анан ата апа деп алар учурашып келип жакшы эле болду. Балким мен жаңылып аткандырмын, бирок сен биринчи жубайыңа болгон сезим бар окшойт көкүрөктө. Эми жубайым дейт экенсиң дагы эле. Жок, биринчи жубайым да, экинчи жубайым. Бывший деп айтайынбы аны? Султан Сулейман болуп кетпейби? Үчүнчү, төртүнчү деп. Пайгамбарыбыз эле 4 алып турган эле. Сезим барбы? Сезим Наргизага. Сүй сезим жок. Сыйлаган сезимдери бар. Себеп дегенде ал балдарымдын апасы. Балдарымдын апасы. Сыйлайт экенсиң, жакшы. Мага деген бир эмес эки наристени жарык дүйнөгө алып келип берди. Кантип сыйлабайм? Түшүнүктүү. Бери жак болбой калды дегенде ушул наристелер үчүн, апа болуп берген үчүн, жарык дүйнөгө алып келип берген үчүн аябай урматтап сыйлайм. Жакшы. Калганы барды алды уже экөөбүздүн ортобузда болгондо внутряк деп коет го. Жакшы. Эми келечектеги үчүнчү жубайыңа деп айталы эми. Кудай сактасын, талаптар болгону жөнөкөй болуш керек экен. Баласы болсо дагы кабыл алат экенсиң. Жок, мисалы Наргиза деле жөнөкөй. Алия деле жөнөкөй. Болгону баягы менин вкусум ушундай болуш керек. Ошондой татынкай сулуу кыздарды жакшы жактырам да. Штабитиң жакшы экен деп атпаймынбы? Бирок анын пикир алышы, тил табыша албай калып атасыңар. Же өзүң айтмакчы, бир досум айткандай, сен аялдарыңды көптөрөсүң дейт. Эмне кылып көптөрөм десем? Мен мисалы аялым менен 8 жыл жашайм. 8 жылда даже эч кийим алып бере элекмин дегендер бар да. Мүмкүнчү эле сен эркелетип салгансың. А сен жашай элек деле джиптарды берип атасың, айфондорду берип атасың, шуба десе шубасын берип атасың, алтын десе алтынын берип атасың, машиналарын берип атасың. Конечно, любой эле сенин башыңа чыгат дейт. А мен ойлоп атам, үчүнчүсүн алып туруп, эчтик алып бербей 10 жыл жашап көрөйүн депчи, кандай болот экен деп. Тамаша. Албетте урматтап сыйлаган, жакшы көргөн адамыңа сен дагы жакшы мамиле кылгың келет. Баарын алып бергиң келет. Алып бергиң келет. Сураганың, эми сен сүйгөн адамы, жолдошу болгондон кийин, жоопкерчилик алгандан кийин баарын кылыш керек да. Эң негизгиси болочок жубайым меники бир эле талабым бар да. Менин балдарым менен мамиле табыш керек. Ошол эле. Эң негизгиси. Сен менен мамиле таппай, сен балдарың менен мамиле таба алсаң. Жок, мен менен тил табышпай, сен менен мисал үчүн уруш талаш, өзүң айтмакчы бытовуха, балдарың жакшы көрүп сыйлап турса, көтөрөсүңбү? Көтөрөм. Эмне мунун баарын суратам? Мүмкүн тагдыр сени үйрөттү, турмуш үйрөттү, көтөрүмдүү болууга же билбейм, шашылыш чечим чыгарбоого. Жок, аны деген мен да абдан жакшы билип калдым, шашылыш чечим чыгарбаганга. Аракет кылсаң берекет болот дегендей, шашкан шайтандын иши дегендей. Мен ойлоп атам, ошо болсо, аракет болсо, жакшы болсо баары. Мени жакшы көрүп, ата-энем жакшы көрүп, балдарым жаман көрүп калса, бир жер окшошпой калат да. А экөөбүз жакшы көрүшүп, жаман көрүшүп болгон күндөр болот. Бирге күндө эле. Эң башкысы балдарыңды экен да азыр, Мен ата-энемди, туугандарымды, балдарымды сыйлап, анан балдарымды дагы өз балдарысындай кылып кабыл алыш керек да. Макул. Анан эмне балдарың келип алды, алып кетпейби тетик аялың деп мындай айтпаган неме болуш керек да. Тилектериң кабыл болсун. Жакшы адам туш болсо экен. Көп жылдан бери тамадалык кылып жүрөсүң. Окуучуларың барбы, шакирттериң? Көп. Алардын катарында жанагы досторум, алардын катарында жанагы азыркы иштеп жүргөн мыкты алып баруучулар, алардын катарында Оштогу жигиттер бар. Кыскасы бери жагы дегенде 15-20 жакшы эмен бар. Чыгармачылык ушул менен өтүп кетеби, тамадалык менен же тасмага тартыласың, же тасма тартасыңбы? Мүмкүн. Жок, тартканга бул убакыт көп кетип калат экен. Мага көп сунуштар болуп атат, тартыласыңбы деген. Демек тартыласың. Тартылам. Бирок мага ролдор кичине жакпай атат да. Аяктан өлүп калыш керек экен, же бандит болуп калыш керек экен, же бирөө сабап кетиш керек экен. Терс карманды аткарган жаман көрөм.
ооба сен терс карманга деле окшошпойсуң го дейм менимче. Билбейм, сакал өстүрүп алсаң да таза эле бандит болуп калдың, анан тигинтип калдың, анан сени өлтүрүп кетишкен экен, кинайт этип кетишкен экен. Дагы бир суроо берейин, бир эле мүнөт калган экен. Бий менен баштабадың беле? Бий менен сен чыгармачылыктын босогосун аттагансың. Мүмкүн бий мектебин ачып көрөсүң. Бий мектебин мен жаап салгам да, наоборот. Жаап салдың, болду, Менде токтоттун. деген 8 жыл бий мектебим бар болчу. Тилекке каршы 2010 жылы кырсыктап авария болуп, белимди оорутуп алгам, ошондон кийин бийди тыштап койгом. Ошондон бери мен семирип курсагым чыгып кеткен. Түшүнүктүү. Бакыт, чоң рахмат айтам. Атай алтындай болгон убактыңды бөлүп келип бергендигиңе 1 саат билинбей эле өтүп кетти. Бар сырыңды айтып бергениңе рахмат. Рахмат. Кыргыз эли сени колдоп, сенин талантыңа суктанып, кол чаап эле турабы. Рахмат. Айтканыңар келсин. Бир гана чыгармачылыкта эмес, бизнесте эмес, акча табууда эмес, жеке жашоодо дагы жеңүүчү болушуңду каалайм. Айтканыңар келсин, чоң рахмат. Эми жаңы ролдорду көрүп калат экенбиз да сени. Буюрса. Бакыт Байсариев болду, ардактуу армандар. Тумар радиосунда, Тумар ТВда, эфирде Эркинбаев программасында атым Азамат. Коштошом, сак саламатта калыңыз. Эфирде Эркинбаев. Эфирде Эркинбаев. Атактуулар, таланттуулар, ардактуулар. Эфирде Эркинбаев. Сырлар, чырлар, ойлор жана кыялдар. Эфирде Эркинбаев. 10 майдан баштап ар бейшемби саат 12-де Радио Тумар жана Тумар ТВда. Эфирде Эркинбаев программасы.